Бердикожо Биназаров. Гүлүк аттын тагдыры. Чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Кечке жуктагы Нурсулуу менен жолугушчу учур өзү келди. Айылдын ортобой жашаган кишиси Бекмурат кечкеге конокко чакырып калды. Болушту аялы менен бирге. Нурматты кошо биз менен бар дегенде тааныбаган жерге барганым уят деп болбой койду. Андан көрө кызы менен аз да болсо кеп козгоп алганы дурус экенин дароо оюна алып, сыр бербей аттын эр токумун алып, отко койгону өз иши менен алек болгон болду. Болуш үйдөн чыгып бара жатып, "Кызым, конок балага өзүң тамак жасап бергендей бол. Биз тез эле келип калабыз. Иниңе айт, үйдөн чыкпасын" деп 200 метр ары жашаган Бекмураттын үйүн көздөй кадам таштады. Аялы артынан басканда сары тайган куйругун көтөрүп, ээрчи деле тап берип чык деген болду. Алдыда бара жаткан Болуш артында келе жаткан аялына: "Эй жоңгой, суукта эрмек деле болот. Барса бара берсин. Шыбагасы күтүп тургандыр" деп итти аяган болду. Антке менен бул тайган көп керекке жарап, канча түлкү алды. Болуштун үнүн уккан тайган эми жалтанбай, өзүн эркин сезип алдыга чуркап жөнөдү. Бул убакта ачык асман бетин жымыңдаган жылдыздары ээлеп, түнкү кооздук өз өкүмүн жүргүзүп калган болчу. Эшиктин алдына келип, асмандагы жылдыздарга көз жиберип туруп калган Нурматтын жанына акырын басып келген Нурсулуу жай үн катты: "Эмне дагы жылдыз санап жатасызбы?" дегенде бул үндөн чочуп кеткен Нурмат жалт артына карап: "Ой" деп чочуп кеткенде, кыз назик үнү менен кыткылыктап күлүп калды. Бул көрүнүш жигитке абдан жагып, кыз менен кошо күлгөн болду. Аттең, жаш кезде адам баласына баары жарашат. Күлсө күлкү, ырдаса үн, кийсе кийим, жасаса иш деги баары жаш кез менен бирге белем. Нурмат кызга күлө карап: "Көрдүңбү? Те алыстагы чоң болуп жанып турган жылдызды. Ал чолпон жылдызы болот. Ал эми тиги чөмүчтөй болуп катар тизилип жанган жылдыздар жетиген жылдыз деп аталат. Кыштын күнү күн кыска, түн узун болгон үчүн жылдыздар жай мезгилине караганда көп анчалык жарык болуп көрүнө бербейт" деп жылдыздар жөнүндө өзүнүн билгенин түшүндүрүп айтып берип жатканда, Байгазы келип калып, ал суроо берди: "Нурмат байке, сизди жылдыз санайт деп уктум. Асманда канча жылдыз бар?" деди эле. Бул берилген суроону укканда Нурмат менен Нурсулуу экөө тең каткырып күлүп жиберишти. Байгазы экөө эмнеге каткырып күлдү такыр түшүнгөн жок. Бирок күлкүлүү сөз айтканын сезип, суроолуу карады эле. Нурмат күлүп болуп, жай сөз менен түшүндүрдү: "Байгазы, сен туура түшүн. Асмандагы жылдыздарды эч ким санап чыга албайт. Карасаң өзүң деле, ирети жок жайгашкан жылдыздарды кантип санаганга болот?" Байгазы шашкылактап: "Сизди анан эмне жылдыз санайт деп жатышат?" Нурмат дагы күлүп: "Мен жылдыз санабайм. Жылдыздарга карап аба ырайын билгенимди жылдыз санайт деп айтып коюшат. Эми мага туура түшүндүңбү? Анда мага дагы жылдыз санаганды үйрөтүңүзчү. Анын үчүн көп убакыт керек болот. Экинчиден сен али жашсың. Кийин убагы келгенде үйрөтөм." Сөздү Нурсулуу бузду: "Жүргүлө, үйгө киргиле. Силерге тамак берейин." Бул сөздү укканда Нурмат абдан толкунданып, Нурсулууну кудум колуктусундай сезип кетти. Ичкери кирген үчөө эми эркин сөзгө өтүштү. Байгазы суроолуу карап: "Сиз мага эмне деп убада бергениңизди билесизби?" Нурмат сөз эмне жөнүндө болуп жатканына дароо түшүнүп: "Албетте билем. Бирок сен таап койдуңбу?" "Жок, бирок таап коем жазга чейин. Эртең атаңдар болуп дагы бир жерге барабыз. Ал жактан дагы карай келем." Сөз ушуну менен уланып, үчөөнүн сөзү түгөнбөй кобурашып олтурганда, Болуш аялы экөө коноктон келип калышты. Кожулдашып сүйлөшүп олтурган үчөөнүн үнүн сырттан угуп, үйдө киши барбы деп ойлошкон. Болуш аста үн катты: "Топ киши маселе чечип жаткандай кобурашкан үнүңөр алыска угулуп жатканынан үйдө бири бар го десе, өзүңөр эле белеңер." Байгазы балалык кылып оозунуп жооп берди: "Ата, Сайыпкер байке укмуш сонун оюндарды билет экен. Бизге табышмак айтты эле, таба албай кыйналып жатканбыз." Болуш кызыгуусу арта: "Эмне деген табышмак айтты?" Байгазы: "Ит суудан кайсы убакта сүзөт деп айтты." Болуш күлө карап: "Ай, анын эмнеси бар? Тумшугу сууга жеткенде сүзөт да." Байгазы туурабы дегенсип Нурматты карады эле. Ал күлүп: "Туура, мурду сууга жеткенге чейин буттары менен суунун ичинен басат да, качан буду жетпей калган кезде сүзгөнгө туура келет." Байгазы күлүп: "Ой, оңой эле турбайбы жобу?" Бери жактан апасы сөзгө аралашты: "Оңой болбосо анан өзүң таппайт белең. Табышмактын жобу табылганга чейин кызык, анан кыйын болот. Табылгандан кийин ал дагы интип оңой болуп калат" деп ала келген устукандарды алдыга койду. Болуш тоюп келгенин билгизип, төр жакта жан баштап жаткан калыбында: Кемпир, эртелеп төшөк сал. Эртең таң эрте ат бастырып чыгабыз." Бул айтылган сөздүн аягында эртелегиле деген сөз жатканын баары сезди.
Нурмат төшөккө жатканы менен түн ортосуна чейин уйку бетин көргөн жок. Болгон дитин баштагыдан миң эсе ашык Нурсулуу ээлеп алды. Кенен эт бышым аны менен олтуруп, дагы жакындан ич дүйнөсүн билип, ага арбалып, мындан аркы жашоосун ансыз элестете албай калды. Анын ар бир кыймылынан, көз карашынан, сүйлөгөн сөзүнөн өзүнө карата ою түз экенине көз жетип, 6 айласы кетти. Эми баштагыдан башкача сана мээсине кыттай уюду. Бул ашыктыктын бир ганакей кичине үзүм экенине али акылы жеткен жок. Артыраптуу ойлорду ойлой берип, уйкусу качып, таңга жуук гана көзү илинген Нурматты Болуш өз ойготту. Сынчым тур, бара турган жери алыс. Нурмат кыз уйкуда жаткан. Атаганат таңкы уйку кандай таттуу. Көзүн ушалап араң ойгондо, кийинип сыртка чыгып келди да Болушка кайрылды. Эгер макул көрсөңүз, биздин айыл жакка каттаган киши болсо, атамдарга менин дайынымды билгизип койгонубузоңго, аларды санага салбай. Болуш бул сунушту макул көрүп, ойго алаксый түштү да бир нерсени эстей калып, ырас айтпадыңбы? Куланбек али ат бастырып чыга элек болсо керек, деп кой кайтарган койчу жигитти ага жиберди. Жолго чыгарда келип кетсин деп айттырып. Аттар токулуп, 5 киши жолго даяр болгон кезде Куланбек өзү келип калды. Болуш саламды алига алып, тигиле караган калыбында, Куланбек, сен Самый сайыпкерди тааныйсың да? Ал кичиге сөзсүз жолугуп, Нурмат уулуңуз дагы 2 күндөн кийин келет. Болуш менен бир жакка кетти деп айтып койчу. Сана тартпасын. Башка бир чоң иш айтат го деген сана менен келген Куланбек дароо макул болду да, эрте жолуна түшүү үчүн артка бурулганда Нурмат шашкалактап үн катты. Байке, тең жолго жеткенде атыңызга жем жедирип албасаңыз, алыс жолдо кыйналып калат го. Кап, таң ашырганда бекер аппак таң ашыргансыз. Көп кыйнабай бастырыңыз, атыңыздын уйкусу да канбай калыптыр. Куланбек Нурматты таңгала карап, сен бала туурасын айттың. Кече таң ашырганда аппак таң ашырган элем. Азыр эмнегедир үйдөн чыккандан бери аттын бир кемчилиги бардай сезилип жатты эле. Көрсө таң ашыргандан кеткен тура. Бүгүн буйрса барчу жериме эртеле баргандай болом. Анда артка тартып, жем баштыкка жем илип алайын, деп аттын башын артка буруп, узап бара жатканда Болуш аны карай үнүн жогору чыгарып, аманатты унутпа, деген болду. 5 атчан кара күйгүмдө гана барчу жерге келишти. Кар калыңжап, жолдун баарына шамал уруп карды үйлөп салып, күшүлдөп дем алган аттардын бели мамыга байланганда гана жеңилдеди белем. Эми курсактары ачканын билгизип, эки жакты караган болушту. Кечке жол карап күткөн ийеси коноктор келгенде тынчалды. Болбосо ушул суукта жолдо эмне окуя болгонун биле албай сана чегип отурган. Баары текши үйгө киргенде курсагы салаңдаган, денеси олбурлуу, кызыл жүздүү, сүйлөгөндө кышылдап үн чыккан саткын сөздү өз алды. Ой, деги эрте чыктыңар беле. Силерди күтүп жатып дигер намазынын убагынан бери көз тешилди. Ырсалы Болуш демин басып, саткын каргалың, жол көрүнбөйт. Ызгарлуу шамал бир жагынан жолдун жүрүшүнө тоскоолун тийгизип, абдан кыйналып келдик. Алдыбыздан торпоктой болгон 2 карышкыр чыкты. Сапар мергенчини алып алганым жакшы болгон экен. Бул мергенчилердин айтып бергени болобу билбейм. Жолдон такыр адашып кетмек экенбиз. Бул болбосо азыр келмек эмеспиз. Алдыга чапталган кымыз келди. Бир чыныдан тартып суусундарын баскан соң гана кайра сөз уланды. Нурмат эч сөзгө кошулбай, өз ою менен алек болуп, ылдыйраак жактан орун алып отурган. Бирок баарына көз кырын салып, сын көз менен карап отурду. Кечки ат үстүндө жүргөнгө денеси талып, уйкусу келди. Бирок өзүн кармап отурууга туура келип, чыдап сөз тыңшамыш болду. Ал ортодо аргандай кеп учугуланып, бир жерден чыгышты белем, улам каткырып күлүп калып жатышты. Бул эми жакшы курдаштардын чер жазыша сүйлөшкөндөгү бир көрүнүш эле. Согумдун эти алдыга келгенде гана сыртка чыгып келип, кайра текши тасмал четинен орун алышты. Дегиле адам баласынын ашказаны эмнени гана сиңирбейт. Баятан бери тамактын түрү ичилип, желип да жатат. Эми минтеп булоолонуп бышкан семиз жылкынын эти келди. Казыгарта баш болуп, сүрсүгөн чучугу менен. Муну эми кайсы жагына жешет, аны эч ким билбейт. Бирок бул тамактагы желип курсакка кирип жатты. Бир кезде үйеси саткын узун сөзгө кирди. Тамак желип жаткан кезде кулактын кычуусун кандыра айтылган жакшы кептин дагы чоң пайдасы болот. Саткын уккула дегенсип кыска жөтөлгөн болду да, анан кеп учугун чыгарып, узун сөзгө кирди. Илгери элге кадыры сиңген бир киши болгон экен. Бирок ал кишинин мансап менен байлык жактан телегеи тегиз болгону менен бир дагы баласы болбоптур. Кыскасы, перзентинин зар болуп жүргөнүн баары билчү экен. Тойго барса күлүгө чыгып, балбаны жыгып, дайыма байге менен келчү тура. Күлүгө аты чыгып, баш байгени алса, балбаны жыкса, ага кимдер гана кызыкпайт дагы, кимдер гана көз артпайт.
Бирок бири кем дүйнө деп айтылгандай баланын үнүнө зар болуп жүрөт. Баягы киши бир күнү дагы топ жигитин жанына алып алыс жакта боло турган чоң ашка аттанып кетет. Андайда үйдө апасы жана аялы калат. Алган аялы акылга дыйкан, көзгө толо тургандай чырайы бар сулуу аял болот. Анын дагы бир арманы согончогу гана байт. Аял заты үчүн балага эне болуу билинбегени менен чоң бакыт. Аял затын бала төрөш үчүн жаратканы да чын. Аял киши бала төрөп, бала эмизип, баланын таттуу жытын искегенде гана өзүн чыныгы аял катары сезет. Бой келбети келишип, көргөн көздү өзүнө ургандан артык чырайы болуп туруп, төрөбөй жүргөнүнө курганчан абдан кейип жүргөнүн кайненеси да билет. Бир күнү кечке маал келиндин кайненеси сыртка чыкса, күн батыш тараптан келе жаткан жалгыз атчанды көзү чалат да, аны бир саамга карап туруп анан атчан жакындап калган кезде бир жаш баланы чуркатат. Теги атчан кишини үйгө чакырып келчи деп. Жумшап жиберип бир жигитти жумшайт. Тез барып койду алып келе кал деп. Теги атчан бир жакка шашып бара жаткан болот. Бирок атайы чакырып жатса, кире кетейин деп аттан түшүп ичкери киргенде, куу кемпир жашы 30дардан өтүп калган алиги жигитти сөзгө тартып кармап, ар нерсени сурап алаксытып турган маалда малга жумшаган жигит койду жетелеп келип босогодон малга бата сурап калат. Шашып жаткан жигит айласы жок малга бата берет. Малга бата тилегенген соң анын этин жебей таштап кеткен салт да жок. Алты айласы кетип ал үйгө түнөп кеткенге макул болот. Куу кемпир этти жай бышыртып, коюу караңгы киргенде гана этти алдыга алдыртып келет. Семиз койдун этинен жеп, сорпосунан тоё ичкен жигиттин жаны жер тартып жаткысы келет. Тасмал жыйналып, төшөк салынат. Ошол убакта куу кемпир келинин айтат. Балам, эми сен бир керекке жарап, тиги конок жигит менен бирге түнө. Мен өзүм эшикти кайтарып турам дейт. Бул айтылган сөзгө келини абдан таң калып калат. Бирок кайненеси өзү уруксат берип жаткан соң, айла жок анын айтканын аткарууга туура келет. Бир жагынан тиги жигиттен бала төрөп калсам ажып эмес деп ушул жагын ойлойт. Келгенден бери келиндин сулуу турпатына ашык болуп, көз кыры менен карап, ага кантип жетсем болот деп баш ортуп жаткан жигит жаңы гана жатып уктайын дегенде ойго келбеген жорук болот. Алиги көзүнө сулуу көрүнгөн келин чечинип келип жанына жатат. Түшүнө кирбеген жорук. Эч оюна алган эмес эле. Минтип сулуу келин өзү келип жанына жатарын. Эркек үчүн мындан өткөн бакыт жок белем. Ооба, эркек көз менен сүйөт. Ошол себептен эркектин көзү душман деп айтылып калган эмес да. Узун чачын жазып, жанына жаткан келинди кудум өзүнүн аялында элестетип да жиберет. Бирок бул көрүнүш эмне максат менен жасалып жатканына алиги жигит дагы да болсо ишене бербейт. Андайда кантип эркек жан тымпыйып жөн жатып калсын. Кунажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзөбү дегендей, минтип өзү келип жанына жатып жаткан келинден алгач жигит ренжийт. Эмнеге ак никени булгап, күйөөсүнүн көзүнө чөп салганы жатат деп. Чынында бир караган кишиге тиги келин дагы тектүү жердин кызындай көрүнгөн эле. Бул жерде катылып жаткан бир сыр бар экенин билет. Бирок аны ойлонгонго курган жан туруштук бербей калсын. Анткени ак маралдай келин минтип атайын ак денесин өзүнө өзү каалап арнаганы жатса, кайдагы башка ой мээсине келсин. Ушул себептен аял азгырык деп бекер айтылып калган эмес да. Аялдын азгырыгына туруштук берүү дагы бир чоң эрдик. Бирок ал эрдикке ар бир эле эркек туруштук бере албайт. Ошол себептен колунда бар ар бир эркек жан аялдын сулуусун алганга аракети күч болот. Бул жашоонун жазылбаган мыйзамы. Эркектин көзү аял затына тойбойт. Карыган чалдагы жаш аял алгысы келет. Өзүнүн дарманын ойлобой туруп. Ар бир эркек аттуу калп айткан менен болобу. Колунда анча-мынча байлык боло калса, жаш аял алганга ашыгат. Анын сыңары тигинтип караңгы түндө бой келбети келишкен келин өзү келип жанына жатып атса, курган эркек тана жөн жатмак беле. Жашоонун бир рахаты айтканга уят болгону менен, аял менен эркектин ортосундагы берилүү экенин эч ким тана албайт. Курган келиндин жаны чыгып кете жаздайт. Анткени күйөөсүнөн мындай берилүүнү жана кумардын жеткен чегин сезген эмес эле да. Ал турсун 60 тамыры зыркырап, жаны асманга чыгып кетип кайра киргендей болот. Ошол себептен айтылган кеп бар. Аял өзгө эрибейт, жатка эрийт, кардын тоңу сууга эрибейт, тузга эрийт деген. Эркектер эмне үчүн аялын кызганат? Анын себеби башка эркектин даамын татып калса, аял киши карман албай да кеткен жагы болот тура. Таң кулан өк атканга чейин махабат көлүнө балкыган экөө жаңы гана уктаганы жаткан кезде короздун үнү чыгып калат. Жигит артын ойлоп, андан дагы шашып бара жатканы себеп болуп туруп кийинип, бир түн аялы болгон келин менен коштошуп эшикке чыгып бара жатканда куу кемпир алдынан чыгып, балам, өйдө карачы дегенде жигит өйдө караганда кемпир, келиним ишке жараган экен деп айтып, тиги жигитти жакшы маанай менен узатып койгон экен.
Көрсө куу кемпир тиги белгисиз жигит кечинде күн батыш жактан келе жатканда анын белиндеги периштени көрүп, атайын ага өзү келинин салып бергенге аракет кылыптыр. Арадан 9 ай өткөндө келини бал канактай болгон уулу бала төрөп бериптир. Кийин ошол бала эл сураган чыгаан уул болуптур. Мына аялдын акылы алты эшекке жүк деп айтылган кептин төркүнү кайда жатат? Бирок чыгаан уул кимден төрөлгөнүн бир келин жана кайнене, анан белгисиз жигит гана билет. Бул жашоодо аял заты өз жашын жана кылган жагымсыз ишин жашыргандай эч ким сыр жашыра албайт. Мен силерге бул окуяны эмне себептен айтып бердим? Ырсалы, сен күлүк ат таппай түйшөлүп жүргөнүңдү да билип турам. Күлүк аттагы оңой эле туула калбайт. Аны тууган жатыны жакшы бээ болуш керек. Жөнбе күлүк туубайт. Андан дагы айгырдын сийдиги да чоң маселени ойнойт. Ушул жагын эске ал дегенде болуш туура айтылган сөзгө дагы муюп, ойго алаксыды. Бир жагынан саткын курдашы дагы жакшы сөз айтты. Чын эле күлүк ат менен чыгаан уул жөн эле жерден туула бербейт. Бул да жашоонун бир сырын ичине катып турат. Эртең менен эч ким ойготпогондон улам Нурмат жалган түшкө чейин бут серппей уктады. Катуу чарчаганын качан ойгонгондон кийин билди. Сыртта күндүн таңкы жылуу мерми төгүлүп туруптур. Конок күткөн саткын болуш менен маңдайкы бөксө тоонун бетинде бир нерсени коурашып олтурган экен. Экөөнүн сөзү түгөнчүдөй эмес. Буга чейин Нурмат өз жөнүндө кеп болгонун билди. Саткындын балдарынын, туугандарынын жана ал жерде жүргөн кишилердин көз караштары башкача болуп өзгөрүлүп калыптыр. Жаш бала деп оюна койгонго баарынан кеч ойгонуп, таңкынаарга жалгыз отурду. Курсагын тойгузуп, үйдөн чыккан кезде 60-70 жылкыны эки жигит күтүрөтүп айдап келип калышты. Нурмат аларды бер жактан карап туруп эле сынай баштаган. Бир кезде алдыңкы эки шыйрагы бакайга чейин, арткы эки шыйрагы толорсуга чейин аппак, маңдайы кашка, омуросунда алакандын отундай агы бар, жазга бышты чыкма кара жылкыны көргөндө Нурматтын көзү жайнай түштү. Бирок эч сыр бербей аны көз элегине сактап койду. Жылкылар айылдан окшун жерге топтолуп, ылаалап туруп калганда болуш жакын келип, Нурмат, атка мин дагы өзүң бир карап чыкчы" деп өзүн кожоюн сезе үн катты. Нурмат атка минип жылкыларга жакын келди да, өзү көргөн бышты чыкма аттан башка маңдайында бармак басым агы бар кара атка көз илинди. Ал ат болжол менен бир же эки асый жашка барып калса керек. Бирок ал бир үйүр жылкынын айгыры экенин билип, баягы өзү көргөн быштыны кайра караганга туура келди. Ооба, суубай жылкылар менен туар жылкылар кошулуп, айдалып келгенге айгырлар үйүрүн коргоп тынч турбай, кошкуруп жатышканы да тоскоол болуп, жылкы сынаганга ыңгайсыз болду. Бир кезде чет жакта турган гер кашка атка көз илинди. Ал өзүнүн жаш экенине карабай, айгырларга моюн бербей, кайрат берип качпай турду. Бул гер кашка атты көргөндө эле Нурматтын көзүнүн кареги чоңоюп, кабагы ачылып, дарбанын нак күлүк экенин билип, четте турган жылкычыга кайрылды. Тиги гер кашка атты кармагыла, башканын кереги жок деп эле атты бери бастырды. Чет жакта көз албай карап турган болуштун дагы көңүлү өсө түштү. Качан гер кашка атты кармап келишкенде саткын суроо берди кызыгуусу арта. Бул аттын эмнесине кызыктың? Башка аттардан айырмасы деле жок го. Мен ойлодум эле алиги кара кашка ак байпак бышты чыкма атты көргөзөт го деп. Нурмат өзүн токтоо кармап, мага алгач сиз айткан кара кашка бышты жаккан. Ал деле жакшы ат боло тургандай сыпатка ээ. Бирок маңдайы жука экен. Ал эми бул аттын эч кемчилиги жок. Буйруса бул атты жакшы карап, жакшы күтүү гана керек. Бул нак тулдул. Эми биз мындан артык атты издеп таба деле албайбыз. Саткынга эмнегедир бул аттын турган турпаты көңүлүнө анча жаккан деле жок. Көңүл кош. Саяпкериңизге жакшы алып кетиңиз. Жазында ордуна бир кулунду бээ берсеңиз болду. Мен ошого ыраазыман. Болуш таң кала карап, эмне мынча сөз айттың? Эгер күлүк чыгып, Аламан байгени алып калса соогат берем. Азыр айтканыңды алып турам да, деп суроолу карады эле Саткын. Ишенген саяпкериңиз жаш экен. Дегеним, тотугуп, чоң сыноодон өтүп калган кишиге дагы бир көргөзүп көрүңүз. Бала баары бир жаштык кылып, ката кетирип коюшу ыктымал, деп дагы эле ишин албай турду. Анын ишин албай турганы Нурматка майдай жакты. Антке менен күлүктүн нак күлүк экенине көзү жетип, ал турсун көзү тойбой улам карай берди. Ичинен ушундай да күлүк чыкчу ат болобу деп ойлонуп да койду. Ушул жашка келгени азыркыдай күлүк атты көргөн эмес. Качан атты жетелеп издерине кайтканда Нурмат абдан толкунданып, "Болшага, эгер бул атты таптап казактардын чоң ашында баш байгени алса, сиз мен сураган нерсени бересизби?" деп суроолу карады эле. Болуш ойго алаксып бара жаткандыктан берилген суроого биртике апкарып барып жооп берди. Анткени бул ат биринчи чыгып келе жатканын элестеткенге үлгүргөн эле. Аттың жакшы сөздүн кадыры ай. Эмнени сурайт элең? Баса, сен бул аттын күлүк экенин кантип билдиң? Жана эмне айырмасы бар башка аттардан? Нурмат эми түшүндүрүп кирди.
Биринчиден булаттын туяктары калың, экинчиден өпкөсү кекиртегенде экен, үчүнчүдөн мээси жок күлүк деген ушул болот. Баягыда атам экөөбүз сиздин үйгө келе жатканда күлүк аттын тезегин көзүм чалды эле. Ошол тезек ушул аттын тезеги. Эми мен өзүм таптайм бул атты. Алысты жакындаткан ат, жакынды алыстаткан жат. Бул ат аман болсо сиздин кадырыңыз өсөт дагы, байлыгыңызга байлык кошулат. Уккан элем чыныгы дулдул жөнүндө. Бирок өз көзүм менен биринчи көргөнүм ушул. Болуш бул жаш баланын сүйүнгөнүнө анча көңүл деле бурган жок. Саткын айткандай, эми бул атты көптү көргөн чоң саяпкерге дагы көргөзүп көрүүнүп көрдү. Ар бир иштин жана оюндун өзүнчө ашкерек үйөрманы болот эмеспи? Анын сыңары Нурмат жөн эле казына толтура алтын таап алган адамдай жүзүнөн нур таам сүйүнүп алган. Бирок жанындагылар бул атка анча деле көңүл бурушкан жок. Анткени алар бул аттын чыныгы күлүк экенине нак ишене албай бара жатышканын жашырып болбойт болчу. Бир караган кишиге кадимкидей эле ат, орто бойлуу, кер кашка, баскан турганы деле башка аттардан эч айырмасы жок. Бир гана көзгө көрүнгөн айырмасы көзү тостогураак келип, кадам шилтегени арымдуу, анан чаткаягы кенен. Кечинде үйгө келишкенде болуш өзү ишенген, алиги бир көзү кыйшык кайыккулга катуу дайындады. Бул аттын керт башына сен жооп бересиң. Жаз келгенин Нурматка өткөзүп бергендей болосуң. Сенден өтүнүч, оу жага атты минип кыйнава, деп кайра бир самга ойлонуп алып. Баса, мен сага ишенбей калдым. Араң тапкан атты жоготуп же жеринен өксүтүп койсоң, ортобуздан ырк кетет. Андан көрө ат таптаган гермалык эле алып барып берчи. Жазга чейин багып берсин. Акысына азырынча бир кой алып союп жесин. Жазында бир тай берем, деди. Кайыпкул чоң ишеничтен кутулганына сүйүнүп, атты жетелеп кетти. Бирок эт кайнар убакта кайра келип, улаган ат таап эле: болушаба, тиги гермалы жазда бир тай эмес, бир жылкы берсе дагы бул атты бага албайм. Мен бул аттын жүгүн көтөргөндөй алым жок. Бул чыныгы тулпар экен. Башка бирөөнү берсин деп сиздин өтүнүчүңүздү кабыл албай койду. Болуш таң калып: ой, ал качандан бери минтип калган. Азыр чакырып келчи. Аны менен өзүм сүйлөшөйүн, деп Кайыпкулду кайра жумшады. Бул сөздү укканда кыйшык көзү менен олурая карап алып: кап жана өзүн ала келсем болмок экен, бар болбойлу, деп сыртка чыкты. Бул убакта сыртты караңгылык каптап калган. Кайыпкул чыгып кеткенден соң Болуш ойго алаксыды. Бир жагынан Гермалынын айткан сөзүн угуп дагы таң калды. Чын эле тулпарга туш болдумбу деп. Аз убакыт өтпөй Гермалы кирип келди. Айткандай Гермалы Болуштун ишен менен кетип калган. Анткени бир таанышынын атын чыгаан күлүк деп сынай коюп, ал күлүк ат чабышка түшкөндө биринчи эмес, башка аттардын катарын толуктап, ортоңку катардагы аттар менен марага араң келген. Ошондо Гермалыга карата ою бузулуп, ага ат сынатпай калган жайы бар. Сырттан кирип алабалды сурап учурашкан соң Гермалы: Болуш, мен бул аттын милдетин ала албайм. Деги сага бул атты ким тандап берди? Чыныгы аттын тилин билген, саяпкердик өнөрдүн жүгүн көтөргөн, көзү көрөгөч адам тандадыбы? Мен ушул жашка келгени мындай атты көзүм көргөн эмес. Керек болсо бул атты жакшы жылуу жерге аздектеп багыш керек. Камбар атанын тукумунун султаны, күлүктүн күлүгү экен. Мындай ат жылкы баласынан 1000 жылда бир туулат. Бул сөздөрдү укканда Болуштун оозу ачылып, көзү чекчейип, сүйлөөгө дарман калбай калды. Анткени Гермалы тим эле берилүү менен айтканда, ал айткан сөздүн күчү ушунчалык таасирлүү болду. Ал кудум баланын үнүнө зар болуп жүрүп, кеч бала көргөн кара адамдай оозуна сөз келбей турду. Ушул жашка келгени күлүк аттуу болсун деп канча тиленди. Акыры минтип тилеги кабыл болуп, Гермалынын айткан сөзүнөн эле өзүн жоготуп салды. Мына бул күлүк атка туш болгон бир гана кичине көрүнүш. Ал эми топ күлүктү жарып, алдыга сурулуп чыгып келе жатканын көрсө эмне болот? Көрсө бул жалганда күлүк аттын дагы ушунчалык баркы бийик белем. Гермалыга кайрып эч ким сөз айтканга жараган жок. Анткени Болуш укмуштай күлүк ат алып келиптир деген сөз эбак айыл элине жайылганын дароо билип, жер тиктеп бир топко олтуруп: эмесе биз бул атты көздүн карайгендей сакташыбыз керек экен да, деп катар олтургандарды кыдырата карап алып: эмесе Кайыпкул, эртең таң эрте атты сен мен айткан жерге жеткиресиң. Бирок кайда алып барганыңды жанадан билбесин. Азыр жакшылап чөп салып, далдоо жерге байлай туралы, деп оюн айтты да, анан Нурматка карап: Нурмат, сага рахмат, атаңдын карызынан кутулттуң. Билесиңби, атаң мага күлүк ат таап бермек экенин. Нурмат башын ийкеп: анда мен эртең жолго чыгайынбы? Албетте, сага ыраазымын. Кап, сен мага кеч жолуктуң. Болбосо баары башкача болот эле, деп сөзүн кыска бүтүрдү. Эртеси Нурмат күндүн бети жерге тегиз нурун чачкан кезде жолго чыкты. Бул жолу Нурсулуу баягыдай узата караган жок. Анткени ал бул убакта али таңкы таттуу уйкунун кучагында жаткан болчу.
Эмнегедир бул жолу эч кыйылбай, ал турсун Нурсулууга да анча көңүл бурбаган болуп, артын бир карап койбой, алдыны караган тийде үйүнө сапар алды. Болуш бул жолу да бир куржун азык түлүк салып берди. Кыштын кыска күнү кечки күндө араң үйүнө келген Нурмат аттан түшүп жатып, эмнегедир өзүн тосуп алган апасы менен атасынын караанын көрө алган жок. Бирок көңүлү бир нерседен ток эле. Атты мамыга байлап, ичкери кирсе үйдө эч ким жок. Куржунду чыгдан тарапка коюп, колун мешке жакындатты. Чынында эле абдан үшүп келген. Бир саамга жылынган болуп кошунасынын үйүнө баш бакты. Алардын үйүндө да майда балдар экен. Чоңураак Байсейиттен сурады эле ал: "Атамдар конокко кетишкен. Сиздин атаңыз апаңыз болуп. Сапар байке колукталып келди. Азыр баары алардын үйүндө." Бул сөздү укканда Нурмат өзүнө келип, кайра үйүнө келип жатып, Сапарды ойлоп койду. Ал өзүнөн 2 жашка кичүү бала, бейшендин кызына куда түштү деп уккан эле. Караңгы үйдө жатып көз илинип кетиптир. Бир кезде апасы менен атасы келди. Алардын кобураган үнүнөн ойгонуп кетти. Апасы Салия алгач: "Оолум, келдиңби деги? Эмне мынча кечиктиң? Мурдагы күнү атаң жолго камынып жатканда болуш айттырып жиберген киши келип айтып кетти. Санааны басып." Нурмат эми сөзгө келди. "Ата, мен болушка эч бир алдыга ат салбаган дулдул атты таап бердим. Ал атты сиз көрсөңүз дагы ушунчалык таң каласыз. Эч бир өөнү жок, эч бир кемчилиги жок күлүк ат экен. Баягыда биз көргөн тезек ошол күлүктүн тезеги экенинен бери билдим." Самый уулунун айткан сөздөрүнө таң кала, бир саамга үнсүз туруп: "Балам, сен өзүң айткандай күлүк атты али көрө элек жатып кантип таап бердиң? Азырынча сен мактанбай кое тур." Айтылып жаткан сөздү Салия бузду. "Ат батыңарды кое тургулачы. Аны коюп, балам, деги сенин көңүлүң жайланып келдиби? Болуш эмне салам айтты?" "Апа, баса алиги куржунду болуш берип жиберди. Жазында ал жакка көчүп бармай болдук. Мен тапкан атты атам экөөбүз таптайбыз. Күзүндө казактарда чоң аш болот экен. Ошол ашка даярдык катуу болот." Салия куржунга кол жиберип жатып: "Деги атаң экөөң атты кошпой сүйлөй аласыңарбы? Алыс жолду өзүң суукка урунбай жакшы барып келсең болду" деп сөздү дагы башкага бурду. Оюнда болуштун кызы жөнүндө сурамакка такыр ыгын келтире албай, убара болуп жатканын Нурмат биле берген жок. Куржунда сары май, чийки жана бышкан эт бар болчу. Тасмалды жайып, мештин үстүндө кайнап жаткан чайдан куйду. Курсак ачкан Нурмат эми эч тартынбай тамакка карап: "Ата, болуш абдан жакшы киши экен. Эгер биз атын жакшылап таптап берсек, эң негизгиси эмне сурасаңар берем" деди. Самый күлө карап, эгиндеги суюк сакалын оң колу менен сылап, уулу эмне айта албай жатканын алдын ала билгенсип, кыска гана: "Оолум, эч качан алдын ала тыянак чыгарбай жүр. Баарын убакыт көргөзөт" деп кабагын астаган ачытып койду. Бул сөз бүттү деген эле. Эч билинбей кыштын кыска күнү аяктап, жаз мезгилине да убакыт келип жетти. Бул жашоодо жылдын 4 мезгили алмашып, жыл билинбей алдыга жыла берет белем. Нурмат жаналык албай шашып, жаздын эрте келгени менен артында чоң кабар бар деп элге колунан келишинче жеткире айтып жатты. Анткени менен бактар бүрдөп, шыбак жарылып, мал чөп тиштеп кол карабай калды. Баягы болуш берген тай жазга араң чыкты. Анткени менен эшиктин алдынан алыс кетпейт. Бул арык тайды көргөндөр таң калып жатышты. Ушул кантип күлүк ат болмок эле. Ырсалы болуш шылдың кылып берген деген сымал сөздөр айтыла да калып жатты. Дегеле элдин оозун ким тыя алат? Ар ким оозуна келгенди айтып, айыл ичинде ар тараптуу кеп жүрө баштады. Баары Нурматтын болуш берген тайына байланыштуу болду. Ошол арык тайды ким күлүк деп ойлойт деген сөзгө сөз кошулуп, Самыйга дагы келип жетти. Бирок ата менен бала бул айтылган сөздөргө деле бир дагы теригип койгон жок. Чын Куран ай аяктап, бугайы башталды. Көпчүлүк малдарын тоого жиберип, колунда аз малы барлар жакадан жыла эле. Нурмат арык, жазга кунан чыкма тайын минип, бир мал откоруп келгени болбосо кыла турган иши деле жок. Бир күнү арык тайын минип, талаа жактан келе жатканын көргөн Сурманбет: "Эй бала, сени кайсы киши айтат саяпкер деп? Саяпкер дагы арык тай минеби? Ал дагы тайды кыйнабай тоого кое берсеңчи. Күзгө чейин ээн оттоп, көңүл өсүп келсин." Нурмат бул айткан сөзгө териккен жок. Күлө карап: "Баяке, азга чыдап анан малды тоого жиберсеңер болмок. Аз күндө кар жаап, тоодогу малдарга абдан убал болбосо болду. Менин деле оюм бар бул тайды тоого жибергенге. Азырынча колдо тура турсун." Сурманбет каткырып күлүп: "Ай бала, сен көп эле элдин башын айланта бербесеңчи. Ушул кезде кантип каржайт эле. Атаң экөөң оюна койсо тим эле баарын билип, оолуя машаяк болуп кетесиңер да. Эми өзүң эле калыс болчу. Алдагы көтөрүм болгон тайдан ким ойлойт күлүк чыгат деп. Кичине ишене турган сөздү айтып, алыңарга жараша ишти жасасаңар болот эги. Элге шылдың болбой." Нурмат кабагын чытып: "Баяке,
Мен билгенимди айтып, өз милдетимден кутулдум. Кийин мага карата токон алатыңар болбосун. Сөз куш эмес, ооздон чыкса карматпайт. Айттым, эми калган өзүңөрдүн колуңарда. Сурманбет чакыя тийип турган күндү карап, жылмая күлүп, карачы ай бала, тим эле жайкы күндүн ысыгындай болуп турат го. Күндүн ысык эле менен көчө. Ушул ысыкта койду кыркып, тоого жибериш керек да. Аларды да кыйнабай. Нурмат дагы ишендирмекке. Ушул ысык күндүн артында эмне деген суук жатат, билсеңер тилимди алат элеңер. Макул, мен аз күндө бул тайды өзүм агытып келем. Анан күзүндө ашка таптап чабам. Ошондо билинет кимдин ким экени, деп тайын аста бастырып жолуна түштү. Арадан туура 2-3 күн өткөндө күндүн бетин кара булут каптады. Бул кезде Сурманбет жаздоого келип, жаңы эле боз үйүн тиктирген. Мында келгенде болгону бир гана күн болгон. Ал турсун койлорун кырктыра баштаган. Иш кызуу жүрүп, колу бош жан жоктой сезилди. Жашыл туланга боелгон тоо бетинде мал оттоп, жайлоо көркүн ачып, көзгө кооз көрүнүп турду. Сурманбет чайган муртун сылап, малга көз агыта карап, үйдөн алыс кетпей оттоп жүргөн музоолорго жакындап калган уйларды көрүп, майда балдарды жумшады. Уйлар келе жатат. Алыста тайдагыла. Музоолор эме болот, деп айтты да анан кой кыркып жаткан жакка басты. Шымаланган жигиттер койлорду жарышып кыркып жатышкан экен. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка деп айтылгандай, жаштардын арасын күлүк аралап, күчтүү салынган бозодон каптырып алышып, иш менен алек. Чыкыя тийген күндүн бетин бешим намазынан кийин ала булут каптады. Дигер намазы окула турган учурда ала булуттун караны көбөйө баштады. Күн ылдыйлап, түнөгүн карай огон кезде тез убакыттын ичинде катуу шамал болуп келип, айлананы чылкый түнөргөн булут каптап, кар аралаш жаан жаап кирди. Сурманбет бул көрүнүшкө анча деле көңүл бурган жок. Анткени жаап жүргөн жаан басылат деп ойлоду. Кечинде башталган жааган жаан карга айланып, кар таң атканга чейин бир тыным албай жаады. Сыртка чыккандан адам заарканат. Аба ырайы кудум кыштын күнгүдөй суук болуп, денени чыйрыктырат. Жагылган оттун илеби үй ичин жылыта албай, улам түн коюлаган сайын суук күч алды. Болуш эртең менен сыртка чыгып, тушардан жааган карды көрүп, ооз ачылып, санадан баш айланды. Айлана тим эле ак карга тунуп, баягы жашыл тулаңдын баарын кар баскан. Артынан сыртка чыккан кемпире: "Самыйдын баласы айтса, шылдыңдап күлдүңөр эле. Анын тилин алсак болмок, аны шылдыңдабай. Кече кыркылган койлорго эмне болот болду экен?" Бул сөздү укканда Сурманбет бармагын тиштеп, "Кап, бала сүйлөй берет да ойлоп койбодум беле?" деп өз ою менен алек болуп турганда, жылкычысы менен бирге арык чырай, чап-чаак келген кой баккан койчусу ат чаап келип: "Байым, эмне кылабыз? Малы жутка кабылды. Отун суудагы кем болуп, балдар тоңуп калды. Жылкыларды бекер төргө жеткирген экенбиз." Бул сөздөрдү укканда Сурманбеттин алт айласы кетип, башы чыңалып ооруп чыкты. 2 күн илгери эле Нурмат жүк-жүктөшүп жатып, дагы айткан: "2 күн сабыр кыла тургулачы" деп. Мына эми тушардан жааган карды кантип жиреп, кол караган малды кантип кайра жакага түшүрүүгө болот. Ушул санам ээсине кыттай уюп, сиркеси суу көтөрбөй, эч кимди жактырбай туруп дагы Нурматты эстеди. Ал жакшы эле шыйпылыктап айтканда, ушул Самыйдын уулу эмнени билип коюптур, деп теңине албай койгонун дагы эстеп, өзүнүн кандай адам экенине талдоо жүргүзүп, "Кап, күзүндө Күрпүк карыя менен Сагынбектин дагы көңүлүн сындырдым эле. Ошолорго берчү малымды эми минтип жут алып тынмай болду" деп аны да ойлогонго үлгүрдү. Мындайда адам баласынын башына эмнелер гана келбейт. Кулагына даана угулду. Күрпүк карыянын бир убакыт жана бир жараткан гана калыс. Ушунча элдин эгеси болуп туруп алдадың. Малың өзүңө буйрубай калар бекен деп айтканы. Маңдайда коро толок койлору маарап, кол караганынан дагы үйдүн муздагы жанына батты. Бир кезде койчуларына кайрылды. "Койлорду ылдыйлатып, коктунун кептешин айдагыла" деп үнүн алсыз чыгарып ойлонгон болду. Баягы Нурматтын айткан сөзүнө ишенбей, аны кайра шылдыңдап күлүп, "Сен качантан бери жайчу болуп кеткенсиң" дегендер эми минтип жер карап, эмне кылышты билбей турушту. Арадан туура 2 күн өткөндө күндүн бети ачылып, карлар эрип, өлгөндөн калган мал жайылып, тоо бетти оттоп башташты. Сурманбеттин ичинен кан өтүп, жуттан кырылган малга ичи күйүп, сабыры түгөнүп, кыртышы эч нерсени сүйбөй турганда, жакадан жардам келди. Унаага жүктөлгөн отун, жылуу кийимдер, ал турсун төөгө жүктөп чөптү алып келишти. Алардын арасында Нурмат дагы бар болчу. Сурманбет өзгөчө Нурматты көргөндө жет өмүрү жерге кире уялып турду. Учурашкан соң Нурмат дагы кеңеш айтты. "Баяке, эми айткан тилди алыңыз. Азыр малды күнгөйдү карата айдатыңыз. Ал жактын кары тез кетип, малдын ирденишине салымы чоң болот. Анан үйлөрдү чечтирип, кептешке тиктириңиз. Кечинде катуу шамал болот. Үйлөрдү алып кетпесин. Тиги чоң үңкүргө чабыр малдарды жеткирсин.
өзгөчө кыркылган койлорду. Эртең түш ой күн ачылат. Ага чейин күндүн ачылышына карата шамалдын катуу соккусу шайды оодарып салышы толук мүмкүн. Бул сөздү укканда Сурманбет буга чейин чоң үңкүр эмнеге оюна келбегенин эстеп, санын бир чаап алды. Айтылган акылга муюп, анда тездеп үйлөрдү ылдыйлатып тиге салгыла да, арык торук малдарды үңкүрдү көздөй айдагыла. Нурмат баарына эми өзүң көз болчу, деп көз көрүнө аны элге башчы кылып шайлап салды. Өзүң баарына көз бол деп айтканын өзү да билбей калды. Бир чети Нурмат азыр абдан жүйөлүү жана жакшы акыл айтты. Айтылгандай эле кечке жуук ушундай бир катуу шамал болду. Шамалдын ызылдаган үнү эле жүрөк ишин алды. Ылдый жакка тигилген боз үйлөрдү дагы жулкунтуп, кереге ууктар кычырап шамал алып кетчүдөй сез берип, ышкырган шамалдын үнү таңга жуук гана басылды. Эртең менен айлана тегиз күн нуруна чайынып, күнгөй беттеги карлар эригенсип, ала чамбыт болуп ачылып калды. Чоң үңкүрдөгү малдар дагы оттоп чыкканын көргөн Сурманбет Нурматтын акылына баа берип, ага көңүлү жибип турду. Кечинде чечкенге жетишпей калган боз үйдө шамал алып кеткенин көргөндөр эми чындап Нурматтын айтканы айткандай келерине ишенип, жакаларын карманышты. Ооба, таңга жуук шамал токтогон кезде эле айылдан келгендер кайра жакага кетишкен. Сурманбет Нурматтын дагы кетип калганын укканда кабагы чытылып, эмнегедир көңүлү чөгүп, аны менен акылдашып иш кылуу керек болчу деп ойлогонго үлгүрдү. Эгер кечинде боз үйлөрдү чечтирбей койгондо эмне болмок деп ойлоп, аны кайра чакыртып алууну ойлоду. Кечинде ызылдаган шамалдын, каптаган кара булуттун бири да көрүнбөй, айлана эч нерсе болбогондой көк асмандын алдында мемиреп турду. Жашоо шаңы кайра башталып, эл кыймылга келе баштады. Маараган койлор, мөөрөгөн уйлар курсактын камын көрүп оттогону бетке жайылгандар менен алдары жоктой араң эле кадам шилтешет. Курсактары көп өлгөн койлорду адалдап коюшкан болчу. Эми алардын терисин сыйрып, от жагылып казанга эт салынып, ар ким өз иши менен алек. Сурманбет жуттан кырылган малдын санын эсептеп чыгып, жер тиктеп отурганда Дуулат жанына басып келип, "Кап, ушул өлгөн малды күзүндө эле күрпүк карыя менен Сагынбекке берип койгонубузда эмне?" Бул сөздү укканда кыртышы эч нерсени сүйбөй турган Сурманбет жагымсыз көзү менен карап, "Баарына силер күнөөлүүсүңөр. Ошол Самыйдын баласы эмнени билип коюптур? Малды айдай берели деп жатып ушуну көрдүк. Эгер анын тилин алып койгонубузда, мынчалык чыгым болбойт эле. Ооз менен айтып анан сын тагып койгон оңой. Бирок айткан тилди алып койгон жана ишти тил менен эмес, иш менен көргөзгөн кандай жакшы. Мага Нурмат жакшы эле какшап айтты. Бирок анын тилин албай, силердин тилиңерди алып, эми минтип олтурам. Дагы жакшы кече үйлөрдү ылдыйлатып тиккенибиз. Эгер силердин тилди алып жөн койгонумда боз үйлөрдөн дагы айрылмак экенбиз. Нурмат жаш болсо дагы акылга дыйкан экен го. Эмне үчүн силер тиги чоң үңкүрдү ойлогон жоксуңар? Анын акылы менен канча мал аман калды." Дуулат ашыкча сөз сүйлөгөн жок. Анткени катуу кагуу жеп каларын сезип, "Эми эмне кылалы деген турасыз?" Сурманбет кабагын чытып, "Адалданган малдардын этин таратып берүү абзел. Ал эми арам өлгөн малдарды чуңкур каздырып көм салгыла. Калганын мындан ары дагы көрө жатарбыз", деп сөзүн кыска бүтүрдү. Нурмат айылга кеткендин эртеси ырсалы болуштан 2 киши келди. Бир төө анан 2 ат жетелеп, көчүрүп кетүү үчүн. Бул сунушка үйдөгүлөр дароо макул болуп, үйдү чечип жүктөп, түш жарым убакта жолго чыгышты. Ырсалы болуш Нурматтын тилин алып, али өйдө көчелек болчу. Качан кар тушардан жаган соң гана жакасын кармап, айтылган сөз туура экенине көзү жетип, эми алар жогору көчүп кетелекте көчүрүп салууну эп көрүп, унаа жиберген. Баягы тилди албаган кыйынсынган Баймат досу ат чаптырыптыр. Жардам берсин, мал жутка кабылды деп. Ал дагы 2 апта илгери жогору көчкөн. Айтылган тилди албай, ушул жагдайга кабылтпай алдына ала айткан Нурматтын тилин алып, малы аман калганына ичинен ыраазы болуп, аны алдырып алууну эп көрүп, унаа жибергенинин жөнү бар эле. Самый көчүп келип, Болуш менен учурашкан соң алгач эле сураган суроосу бул болду. "Болуш, уулум жактырган аткана. Аны көрбөсөм жаным жаялчудан болбой калды. Уккандан бери бир көрүп кеткенге убакыт таппай, абдан убара болдум. Уулум эле мактайт, ага оңой менен жылкып аласы жакчу эмес эле." Бул айтылган сөз менен Самыйдын өнөрдү абдан бааларын дароо билип, ичинен ага дагы ыраазы болуп, "Шашпаңыз. Атты көрчү кез да келет. Ага чейин бел чечип даам сызыңыз. Аттардын бели талса керек. Жүктөр түшүрүлсүн." Бул сунушка макул болуп жүк түшүп, түнгө калбай үй көтөрүлдү. Баягы жетелеп кеткен тай араң басып келгенин көргөн Болуш, "Кап, тиги тай абдан арыктаган тура. Мында эле калтырып кетсеңер болмок экен." Самый күлөп, "Анын азыркы арыгы эч нерсе эмес. Күзүндө арык болгон малы кышкы суукта эт албайт. Жакшы эле тоют менен камсыз кылдык. Суук аны эттендирген жок. Эми күзүндө байкайсыз, анын кандай ат болорун." Сөз сөзгө жалгашып, Сурманбет жөнүндө да кеп учугуланды.
Баягы Сурманбеттин малы дагы жутка кабылгантыра деп сурады эле болуш. Самый кежир кишилер дайыма мүшкүлдүн үстүндө болот. Уулум жакшы эле какшады, бирок тилди албай койбодубу. Башка айтса дагы макул эле. Ушул Самыйдын уулу эмнени билип коюптур деп текеберленгендин пайдасын көрдү. Жакшы адам элин коргойт, жаман адам элин кордойт деген кеп бар. Бул жашоодо адам баласы сулуулукту көздөн издебей, сөздөн издесе атаганат. Сумбула түшпөй суу тоңбойт, кыр кыйек келбей, жаз болбойт деп айтылган кеп бар. Жаз келгени менен артында чоң бир кар жатат деп күздөн бери уулум жакшы эле айтты. Ал турсун жүктөп жатканда да уулум какшады. 2 күн чыдай тургулашы деп тилди албай коюп акыры бармагын тиштеп олтурат. Самый бозодон кылт эткизе ууртап, оозун колу менен сүртөп, мен ушуну көрөрүн күзүндө эле байкаган болчумун. Күрпүк карыя менен Сагынбекти капа кылганда. Аларга берчү мал минтип жутта кырылды. Сөз кезеги келгенде болуш Нурматка карап, "Оолум, эми жогору көчө берсек болобу?" деп суроолу карады эле. Нурмат дароо жооп бербей, бир азга туруп, "Эми көчсө болот. Бирок дагы бир өтө катуу жай турган жамгыр бар. Сел жүрүшү толук мүмкүн. Бодо малдарды жогору жибере берсеңер болот. Дегеле сак болуу абзел. Мен азыр так айта албайм катуу жаан качан болорун. Бирок көчө бергиле. Ошол жааган жамгырдан кийин тоо бети толук ачылат. Азыр карга туруп жатат тоо койну" деп сөзүн аяктаганда, болуш 3 күндөн кийин көчөрүн айтып, суроолу карады эле. Нурмат жооп бергенге шашылбай, ойго алаксып, "Мен эртең ачык жообун берем. Бүгүн дагы жылдыздарга көз жүгүртүп көрүү керек" деп кыскача сүйлөп сыртка чыкты да жаңы тигилген үйдү көздөй басты. Апасы Салия бул жакка келгени кабагы ачылып, эмнегедир көңүлү көтөрүңкү. Анткени болуш мынчалык сый менен кабыл алат деп ойлогон эмес болчу. Эртең мененки наардан кийин болуш менен Самый ат бастырып, Гүлүк деген жылкыны көрүү үчүн жолго чыгышты. Гүлүк 5 чакырымдай тоо арасындагы жылкычынын үйүндө болчу. Гергашка аттын бул жакта экенин жан адам билбейт. Болуш атайын эч кимге билгизбей, жеткирткенден бери Нургазы атты жем чөптөн кем кылбай кыштата бакты. Бирок акысына бир тай, бир кой алды. Самый бастырмада байланып турган Гүлүк деген гергашка жылкыны көрүп, таң кала караган калыбында бир саамга көзү токтоп калды. Ата канат, уулу айткандай чыныгы Гүлүк экенине көз жетип, бирок бир кемчилиги бар экенин ички туюу сезим менен сезди. Болуш эмне дейсиң дегенсип карап турганда, Самый бир топко үнсүз атты карап туруп, "Оолум Нурмат айткандай чыныгы дулдул экенинде айып жок. Бирок бир кемчилиги бардай сезилип жатат. Ага менин өнөрүмдүн күчү жетпейт. Чоң ат жабышта чыгып келеринде эч шегим жок. Бирок алиги мага белгисиз кемчилигин таап алсак атаганат. Анда бул атты убар болуп таптабай туруп Гүлүккө салсак, башка аттар өздөрү эле жол бошотуп берет эле. Дегеле кандайдыр бир нерсе бул атка жетишпей турат. Ал эмне экени али табышмак. Макул күзгө чейин дагы көз салып билгенге аракет кылалы. Жакшы адамдын тууганы көп, жакшы аттын ээси көп болот. Бул атты эми көпчүлүккө көргөзө бербеш да керек. Кээси билип айтат, кээси билбей сын айта бериши толук мүмкүн. Чынында болуш бул атты эч кимге бербей, суук көздөн сактап бакканга аракет кылган абзел. Ал турсун үстүнө жабуу жаап койгондон өтөрү жок. Денеси эле эмне деген көз көркүн өзүнө буруп турат. Аттың ушунча жыл жашадым, бирок бул аттай Гүлүк атты көргөнүм ушул. Кемчилигин издеш керек. Болуш таң кала карап, "Анда кандай кылалы? Күзгө чейин жылкыларга кошуп туруп эле агытып жиберели. Болбосо ысыктын күнүндө колго кармаган болбой калат го." "Болот. Бул атты мага бериңиз. Мен жаман эр токум минип алам. Ошондо эч ким шеге албайт. Баса бул ат жөнүндө кээ учугу да чыгып калды. Башкаларга жетиши толук мүмкүн. Ошол себептен мага берилгенин ушул жердегилер гана билсин." Болуш бул сунушту туура кабыл алды. Бирок жайлоодо жок дегенде 2 айча убакыт ээн оттосо болот эле деп ойлоп, кыйылгансып турду. Самый болуштун ойлогон оюн билгенсип, "Анда жайлоого агыталы. Бирок жылкычыга катуу дайындаган абзел. Биз анан бул атты колго эрте алгандай бололу." Сөз ушуну менен аяктап, издерине кайтып келе жатканда Самый, "Мен сизге абдан ыраазымын. Сурманбеттен качып кетти атка кондурбай, сиздин алдырып алганыңыз абдан жүйөлүү иш болду. Эми буйруса, бул атты өзүм гана таптап, сизге ак кызматымды өтөйм. Карыган чакта элге бир өнөрүмдү көргөзгөнүм дагы жөндүү болуп турат." Болуш көзүнүн кыйыгы менен карап, алтына сылай камчы салып, бир саамга үн катпай ат бастырып, өз ою менен алек болду. Алдындагы карагашка ат башын койкоңдотуп, жүрүшүн ылдамдатып, ылдыйыш жолдон жол тандап басып, таштак жерден кадамын аярлады. Бул кыя жолдун алды жагында сайдын нугу бар. Жайдын саратанында мөңгү эригенде жана катуу жамгыр жаап, сел жүргөндө ушул сай менен аңкылдап таш тагызып суу агат. Ал эми башка убакта минтип какшып турганы турган. Болуш эмнегедир саяпкердин айткан сөзүнөн улам бир нерсени ойлоп келе жатты. Чын эле бул аттын эмне кемчилиги бар экенин билүү үчүн кандай кишини табуу керек деп. Бул жөнүндө ой жүгүртүп келе жатып, оюна Бөлөк бала деген саяпкер келди. Ал ушунчалык катуу сынчы экенин укканы бар.
бирок аны те алыскы аксы жергесинен алдырыш керек. Жол алыс, ушунча жолду басып келгенге ал макул болобу? Маселе мына ушунда. Аңгыча алды жактан топ атчан чыкты. Булар коңшу Надырбек болушунун эле. Ат үстүнөн кол алышы учурашкан соң сакалдуусу Кулубек кеп учугун улады. Жумгалга бара жаттык эле, Куданын үйүнө. Кечеки катуу жааган карда малы жутка кабылыптыр. Алабалын сурап койгону. Болуш, сага рахмат. Айттырган кабарыңды угуп, көчтү токтотуп коюп, малыбыз жуттан аман калды. Элдин баары сизге ыраазы болуп жатат. Баарынан Байматка жаман болду. Жакшы курбуңуз эле. Ага эмне айттырган жок белеңиз? Болуш мыйыгынан күлүп, азыга туруп, ага мен эмес, жылдыз санаганды билген бу кишинин баласы өз оозу менен айткан. Тилди албаган кежирлер дайыма мүшкүлдүн үстүндө жүрөт эмеспи? Ага ашыкча сөз айткан эмне? Эми сабак болгон чыгар. Баса сак болгула. Дагы айтпай койду дебегиле. Жакында дагы чоң жамгыр жайт эмиш. Катуу сел жүргөндөй. Кулубек башын ийкеп, рахмат Болуш, элдин камын ойлогонуңуз үчүн. Ылайым бар болуңуз, деп жолуна түшкөндө Самый ичинен сүйүнүп алды. Ата канат, уулдун жакшы чыкканы атаны кандай кубантат. Бир ооз сөз менен канча элдин керегине жарап, канча малды сууктан, жуттан алып калганына ой жүгүртүп келе жатып, уулу Нурмат бул өнөрдү кантип өздөштүрүп алганына жооп таба албай келе жатканда, оюн бөлүп Болуш, сынчым, уулуңуз саяпкерлик өнөрдү сизден үйрөнсө, жылдыз санаганды кимден үйрөндү? Аны жаш бала деп көп адамдар теңине албай, айткандай келе баштагандан бери оозго алына баштады. Айтмакчы, бул жашоодо эмне деген гана байлар жашап өттү. Бирок биринин дагы ысымы аталып калган жок. Негизи атадан элдик уулдун төрөлгөнү кандай бакыт. Ата үчүн уулунун дарегине жакшы сөз уккан бул билинбегени менен чоң ийгилик. Болуш ат бастырып келе жатып сөз учугун чыгарды. Кышында уулуңузду ээрчитип эки жерге барып, сакалдуу карылардан жагымдуу сөз уктум. Бир жылдай байкап көрүп, жаныма акыл кошчу кылып алсамбы деген оюм бар. Айтылган сөздү укканда Самый көкүрөгүн керип, бул дүйнөдө өзүнөн бактылуу киши жоктой сезип, катуу толкунданып алды. Баарынан да сүйүнгөндөн көзүнөн кубанычтын ысык жашы келип, алтурсун айланада көзгө кооз көрүнө түштү. Ичинен миң мертебе улуу жаратканга жалынып да алды. Көрсө бул жашоодо ата менен эне үчүн бала менен кыздын дарегине жакшы сөз уккандан өткөн бакыт жок белем. Самый Болушту күлө карап, Болуш, балам экөөбүз эми сенин карамагыңа өттүк. Мен жылкыңды багып, ырыскымды тапсам, уулум айтканыңдан чыкпайт. Бирок кээде айткан сөзүнө көңүл бура жүрүңүз. Айткандары туура чыгып калганына мен да ишенип калдым. Баягыда сизге келип үйгө барганда айтты. Болуштун Кайыпкул деген жигити көзү кыйшык болгону менен ичи таза адам экенин байкадым. Бирок анын барыкы бир күнү билинет. Нак баатырлык мүнөзгө анан оозу бекем экен деп сын берди. Уулумдун айткандары туура чыгып калчу болду. Айтайын дегеним, алиги жигитиңизден жакшы нерсени күтө берсеңиз болот. Ар бир адам баласы илгери үмүт менен жашайт. Сизди алдыда чоң ийгилик күтүп турганында кеп кылган. Баарын эми бир гана убакыт көргөзөт. Болуш эмнегедир жигити Кайыпкулга карата ой толгоду. Чын эле ал айтылган тапшырманы так аткарат. Бир гана жакпаган адаты, тамак дегенде жанын берет. Негизи эле бардык эле баатырлар тамакка басым жасарын билет. Тамак болбосо күч, дарман болбойт да деп ушуларды ойлоп, сиз менин берген суроомо жооп берген жоксуз. Мен кимден жылдыз санаганды үйрөндү деп сурадым эле. Самый башын ийкеп, ооба, саяпкерлик өнөрдү менден үйрөнсө, жылдыз санаганды айылда Төкүш деген карыя бар. Ошондон үйрөндү. Андан дагы таятасы жактан бул өнөр болсо керек. Ал киши да анда санда жылдын кандай болорун айта калып жүрчү. Ошол өнөрү балама келгенби деген ой бар. Айтылган кеп бар эмеспи? Катын албай жатын ал деген. Кемпирдин төркүнү дүнүйөгө бай болушпаса дагы өнөргө бай адамдар. Андан дагы кыраан бирди гана тоойт деген кеп бар. Айтылгандай кемпир дагы бирди гана төрөп, башка төрөгөн жок. Эми ушул уулубуздун өмүрүн берсин деп жатсам турсам тилеп келе жатам. Бул сөздү укканда Болуш мыйыгынан күлүп, сиз абдан сөздү таап айтат экенсиз. Чын эле айбанаттардын төрөсү кабыландан дагы жалгыз күчүк туулат. Сиз айткандай уулуңуздун өмүрүн берсин. Элдик уул болуш оңой эмес. Басма айылдын батканын ээси билбей ат билет, эр жигиттин кадырын агайын билбей жат билет деген кеп бар. Сизден жана уулуңуздун кадырын убагында баалай албаган Сурманбет эли менен эми билет сиздердин кадырды. Самый туура айтылган сөзгө муюп, басыгын бузган ат аксайт, алкымын бузган эр аксайт. Сурманбет алкымын бузуп, эми аксап турган кези. Мен таба кылбайм. Жөн гана ушунча жыл бирге жашадым. Эмгегимди баалай албаганына ичим күйдү. Болуштун минген аты дагы мүдүрүлүп кетип, сөз үзүлдү. Самый аттын мүдүрүлгөнүнөн дароо сын таптı да, Болуш күтпөгөн сөздү айтты. Атыңызды кош айдоо чыкканда мага 2 күнгө бериңиз. Мүдүрүлгөнүн жоготуп, жорго басык чыгарып берем. Болуш дароо макул экенин билгизип, бул аттын баардык сапаты жагат. Бир гана мүдүрүлгөнүнөн башкасы. Алыс жолдо чарчаганы билинбейт. Андан дагы кышында калың карды жиреп, топ атчанга жол салып алдыга баскандагы күчүнө таң калам.
Самый сөздү угуп, карылуу экенинде айып жок. Бул атты күзгө чейин жайлоого кагытып, көңүлүн өстүрүңүз. Гүлүк болбосо дагы алыс жакын жолго мингенге мындан артык аттап албайсыз. Бир кемчилиги атты бит дегенде катуу чочутуп, ката кетирип алган. Кээ бир адамдар атты ушунчалык кылдаттык менен жакшы биттейт. Көңүлүнө зак кетирбейт. Атыңыз мындан дагы күчтүү, анан басы ыкчам болмок. Денеси чочуп калгандыктан селт этип алгандагы адаты бар экен. Мунун баарын кантип билип алганына болуштун акылы жетпей, суроо бергенден жазганып турду. Чын эле атты биттеп жатканда шыйрактарын танган жип үзүлүп кетип, араң кайра таңышкан болчу. Ошондо ат катуу чочуп калганын эстеп, сынчынын баамчылдыгына дагы терең баа берип, ичинен ага ыраазы болуп турду. Эки атчан салт бастырып келген кезде убакыт шашке болуп калган. Күн нуру текши айланага тийип, жаздын жыты жыттанып, карлар эри баштаган эле. Айыл эли өз иштери менен алек болуп, болуштун буйругун күтүп турган кездери, жогору карай көчүү үчүн. Бир жагынан көчпөй турууну дагы эп көрүп турушту. Мунун себеби тоо бети али карга чулганып жатканы да ушул ойду ойлогонго түрткү берди. Болуш аттан түшүп, чоң иш бүтүрүп келгенсип, хаалгый басып, чоң үйдү көздөй бет алганда, алдынан Нурмат чыгып салам айтты да, бир нерсе айта албай тургансып туруп калды. Кыракы болуш дароо сезип, өзү сөз улап калды. Нурмат оолум, сен тандаган ат атаңа дагы жакты. Бирок бир кемчилиги бар экенин да кеп кылды. Нурмат кызыгуусу арта карап, ал кемчилигин мен да байкагам. Бирок атам билет болуш керек деген ойдо болгом. Эмне кемчилиги бар экенин атам айттыбы? Аны атаң дагы билбей койду. Кыскасы аттын бир кемчилигинен күмөн санап жатат. Ар бир нерсенин кемчилиги болбой койбойт. Али убакыт бар, күзгө чейин табылып калар. Баса бүгүн күн катуу ысыды. Мен түндө жылдыздарга көз салып байкадым. Ушул түнү катуу жамгыр жаайт. Анан эртең түш ой күн кайра ачылат. Айтайын дегеним, 2 күндөн кийин элик айтсаңыз болот. Жогору көчө беришсин. Алар азыр менин сөзүмдү күтүп жатышкан чыгар. Анткен менен жааган жамгыр карды эритип кетип тоо бети ачылат деп айта албай жаткан сөзүн айтып, жеңилденип алгансыды. Болуш бул сөздү укканда башын ийкеп, эч сөз айтпастан алдыга кадам таштады. Нурмат кайра артка кайрылганда Болуш: "Нурмат, жамгыр жай турган болсо, малды ылдыйлатканыбыз оң болуп жүрбөсүн. Жамгыр тоо таштагы кардын баарын алып түшөт. Чоң сел жүрүшү күтүлөт. Бодомал өйдө жакта эле болсун. Майда жандыктарга кам көргөнүң. Сен айткандай күндүн арты карарып келе жатат. Мага кайып кулду чакырып жиберчи", деп ал жерден узап караанын үздү. Айтылгандай эле кечинде катуу жамгыр жаады, көз ачырбай. Болуш эмнегедир жамгырды боз үйдүн ичинен карап туруп ойлоп койду. Бул баланын айтып берүүчүсү барбы деп. Арадан туура 5 күн өткөн соң Нурмат Кунанчык маатын жайлоого агытып келип, нокто түйүп олтурган атасына кайрылды. "Ата, бул жактын жайы абдан кооз экен. Бирок тай күзгө чейин оңолуп келбейт. Мал көп, андан дагы тоо чөбү анча күчтүү эмес экенин байкадым." Самый эч сөз укпагандай үнсүз олтуруп: "Оолум, ал жер жаздоо деп аталат. Жайында андан жогору жайлоого көчүшөт. Жаздоо менен жайлоонун айырмасы бар." Нурмат бери жакта өзүн карап турган Нурсулууну көрө сала, атасына кайрып жооп айтпастан кызды тигиле карап калганын байкаган Самый уулуна эч нерсе деген жок. Анткени Болуштун кызы менен уулунун мамилеси бар экенин келген күнү эле байкаган. Бирок Болушка ачылып эч сөз айта алган жок. Башы бош эмес экенин билип. Анткен менен чын эле Болуштун кызы укмуштай чырайлуу, анан дагы талашка түшүп жатканын кулагы чалган. Бир кезде Самый аста гана уулуна: "Нурмат, эгер тилимди алсаң, Болуштун кызынан алыс эле болчу. Аны талашкандар көп экен. Экинчиден ал кыздын мага бир жери жакпай калды." Бул сөздү укканда Нурмат таң кала карап калды да атасына суроолу тигилди. Эмнеси жакпай калды дегенсип. Самый дагы бир саамга үнсүз олтуруп, анан сөз баштады: "Оолум, кыз кезинде баары көзгө жакшы көрүнүп, жакшы аял болчудай туюла берет. Айтайын дегеним, ашыкча сулуу аял алгандын бир жери жаман. Мага Болуштун кызынын ашыкча сулуулугу жакпай калды. Мунун себеби сулуу аял алган күйөө өмүр бою аялын кызганып жүрүп өтөт. Анткени сулуу аялга келип кеткен кишинин баары көз артат. Экинчиден, сулуу аялдан чыгаан уул төрөлө бербейт. Сулуу аял көпчүлүктүн көз алдында болот дагы, кандайдыр бир көйрөңдүк аң сезиминде уялап өзүн жогору сезет. Сулуу аял менен күлүк ат дайыма талашка түшүп келген. Болуштун кызына үйүнө келген ар бир эркекти ана көз багып карап кетип жатканын байкап эле жатам. Эркек көбүнчө сулуу аялдын чырайына азгырылып, аны жолдон чыгаруунун жолун ойлойт. Сулуу аялга жеткенге чейин эле эркектер жан үрөп, таттуу сөзүн аябай айтат да, качан жеткенден кийин башка сулууга көз артканы бул турмуштун жана адабияттын мыйзамы. Болбосо байларды эле мисалга алалы. Калыңды аябай берип, жаш сулуу аялды алат дагы, андан кызыгуусу тараган соң башка токол аял алып жатышпайбы?
Менин айтайын дегеним, болуштун кызын алсаң, аны үйгө келген ар бир эркек аттуудан кызганып жүрүп өмүрүң өтүп кетет. Буга мисал катары тиги айылда калган Акмат деле алалы. Эмне деген гана сөздөрдү укпады. Келип кеткендер аялын көзүнчө эле мактаганы себеп болуп, аялын кайтарып үйүнөн чыкпай калбадыбы? Ата канат, сулуу аял алганга эмне жетсин? Эгер ошого дарымет жетсе, бирок менин айткан сөзүмдүн тереңине баам салып көрчү. Нурмат кабагын түйүп, ата, эркек болгон соң ар бир эркек аялдын сулуусун алып, аттын күлүгүн мингиси келет. Андан дагы жүрөк менен дагы эсептешиш керек го. Жүрөктүн каалоосун кантип четке кагууга болот? Чынын айтсам, болуштун кызы менен сөзүм дагы бышып калды. Бирок анын башы бош эмескени гана жолду тороп турат. Сөз минтип ачуу чындыкка жеткенде үзүлдү. Анткени Сурманбеттин айылынан 2 аттуу баштуу киши келип калды. Сурманбет буларды ырсалы болуш көчүрүп келгенин уккандан бери жаны жай албай, сөз бирги 2 кишини мында аттандырган, кайра көчүрүп келгендей болгула деп. Оба, Нурматтын жаш болсо дагы акылдуулугу жана алдыны көрө билгени Сурманбеттин көңүлүнүн төрүнөн орун алып, акыл кошчу кылып алайын деп ойлогон эле. Ырсалы болуш көчүрүп кетерин билгенде, анда алдын ала иш кылмак, кабагы түнөрүп, 2 күн ачууга алдырып жүрдү. Андан дагы элдин көбү Нурматтын билгичтиген кызуу кеп кыла баштаган болушу. Экөө аттан түшпөй туруп салам айткан болушту. Нурмат аттарын алып мамыга байлады. Келгендер Самый менен тимеле көптөн бери көрүшпөгөн кишилердей көкүрөк тийиштирип, кучакташып көрүштү. Качан үйгө киргенде дароо ойлору бузулду. Анткени баягы эски үйдө эмес, болуш жаңы үй көтөртүп бергенин байкашты. Андан дагы тасмалы дагы кеңейип калганына көңүл бурушту. Сөз бир топто барып араң козголду. Сакалдуурагы Кемел казы кеп баштады. Самый, эми сөзгө кел. Бир эл бир журт болуп алдык эле, кайра артка кайт. Сурманбет дагы катуу кейип калды. Элден элдин кеткени жаман экен. Силер көчүп кеткени ордуңар жана жогуңар дароо билинди. Көрсө бул жашоодо адамдын баркы кеткенден кийин билинет белем. Таттуу жана кулакка жагымдуу жакшы сөздөр айтылды. Адам сөзгө, мал чөпкө байланат демекчи. Самый 2 караянын сөзүн угуп болуп, качан сөз кезеги келгенде, мен эч сөз айта албайм. Силердин айылда көп жыл жашаганым үчүн. Бирок канча жыл жашадым, деги жарыдымбы? Болуш качан көңүл бурду? Мына бул жакка келгенибизге аз гана убакыт болду. Ошол силерде жашаган күндү жана бул жакка келгенибиздеги жашоону өзүңөр калыс ой жүгүртүп көргүлө. Экинчиден, болуш өзү кадыр салып көчүрүп кетсе, мен силерден качып кеткеним жок. Кадырлуу кишинин талабынан баш тарта албай келдим. Эми дагы бир маселе. Болуш уулумду акыл кошчу кылып жанына алды. Эми биз бул жактан эч кайда кете албай калдык. Сыйга сый, сыйлап жаткан соң сыйына татыктуу болгонубуз оң. Айткандай болуш мага өзүнчө ат мингизди. 10 кой, 1 саан уй бөлүп берди. Эртең жогору көчөбүз. Болуштун мага жасаган сыйын, жана эмгегин чанып кетип калганым адамгерчиликке жатпай калат го. Бул сөздөрдү укканда кайып жер титтегендейде, Самый, келгенде эле байкагам, жайытың жарашканын. Мына жакшы уул атаны төргө сүйрөйт дегендей, уулуң бойго жеткени оозуга алынып, айылда катуу кеп болуп жатат. Сурманбет уулуңдун кебин албай көчүп барып алып, малы жутка кабылганы уулуңдун баа баркын билип, бармагын тиштеп олтурган кези. Биз сени кыйнай албай калдык көрүнөт. Анткени болуш минтип силердин камыңарды көрүп калганы да бизди ойго салып койду. Бул жашоодо өзгөчө өнөр бааланбайт. Сенин саяпкерлик өнөрүңдү эч ким баалаган эмес эле. Тиги Сагынбектин аты экинчи келгенден бери сен да оозго алындың. Баса, 2 күн илгери сени алыстан 2 киши издеп келди. Ат сынатат электеп. Мында келдиби? Келип кетишти. Алар дагы кеп учугун чыгарышкан. Силер кеткени айылыңар силерди жоктоп жатышыптыр деп. Азыр тилди алгыла. Мал соёлу, жата конок болуп кеткиле. Жолго кантип чыгат элеңер? Дегенде Кемел казы сөздү бөлүп, рахмат пейилиңе. Кийинки айылда кайным бар эмеспи? Аларга учурашканча бара кетели. Ушунча келип барбай кетсем көңүлүн алып калат го. Макул, биз жылалы. Эми силерди жылуу ордуңардан козгобой эле койгонубуз оң болуп калды. Сурманбетке түшүндүрүп айтып коебуз, деп жылуу коштошуп, экөө аттанып кетишти. Сурманбеттин киши жибергенин уккан болуш Самыйды эми өзү менен бирге жайлоого көчүрүп кетти. Жашыл туланга боелгон тоо бети тимеле көздүн жоосун алат. Аппак боз үйлөр катар тигилип, желеге кулундар байланды. Баягы кунан чыкма болуш берген тай оттогону деле билинбей, үйдөн алыс кетпей жүрөт. Самый анын ар бир кыймылынан бери байкап, жөн койду. Бирок тулпарлык касиети бар экенине нак ишенгени менен эч кимге сыр алдырган жок. Убакыт дигер намазынын убагына жакындап калган кезде аттарынын жүрүштөрү катуу 2 атчандын карааны кырдан бери чыккан жолдон көрүндү. 5-6 карая менен кымыз ичип сыртта олтурган болуш тиги 2 караандын кабарга келе жатканын дароо билип, кимдер болду экендигенсип таанып билиш үчүн үңүлүп караган болду.
Анткени шашылыш түрлөрү алардын ат бастырганынан эле билинип турду. Болуш ичинен аста гана деги жакшылык эле болсо экен деп ойлоп, көзүн экөөнөн алган жок. Кечинде эле конок узаткан. Кеминдик курдашы Бексултан 5 киши менен кызына куда түшүп келип, алда огурунуп кеткен. Эмне болсо дагы кызыңды алып кетем деп. Кызды үйгө жуучу келет дегендей, жуучулардын келгенинен жүрөк саада болгон Болуш бул келе жаткан эки атчандын катуу жүрүшүнөн да ойлоп койду. Бирөөлөр конок айттырган жокпу деп. Сарытайган баш болгон иттер абаалап үрүп, алдыларынан тозуп чыгышты. Жаңгана бээс адырып келген жигит экөөнүн алдынан тозуп чыгып, аттарын алган болду. Толмочунан келген орто бойлуусу алдыга басып келип, оозунуп салам айтып, оозунуп кош колун сунду. Болуш баш болгон карыялар саламды алыга алышкан соң, Болуш астагана суроо узатты. Деги жайчылыкпы? Алыстан келе жаткан түрүңөр бар. Кымызга карагыла. Суусаган чыгарсыңар. Алдыга келген аяктагы кымыздан бирден тартып жиберишкен экөөнүн улуурагы. Кабар айтып жүрөбүз. Кийинки аптанын аягында, тактап айтканда жума күнү Көт Малдыда чоң жыйын болгону калды. Ар бир Болуштан 20дан кем эмес киши келсин деп айттырды. Алыскы Ош чергесинен, Кокон хандыгынан дагы бул жыйынга келип катыша турган кишилер бар экен. Сөз билге жакшы маселе көтөрө турган кишилерден ала келүүнү өтүндү. Тиги жактагы казактардан да конок келе төңдү. Биздин шашканыбыз ушул жумада 10 чакты болуштукка айтып жетишишибиз керек. Азыр элдин көбү жайлоого чыгып кетип, жол алыстап кеткен болуп жатат. Болуш кабагын түйүп, эмне маселе боюнча сөз болорун, жыйындын негизги түйүнүн биле алдыңарбы? Угушубузга караганда орустар келетмиш. Аларды кабыл алабызбы, же албайбызбы, ошолго негизги маселе. Анан дагы күзүндө чоң эки аш болот экен. Ошол ашка кандай даярдык кылабыз дегенде маселе болобу, аны ачык айта албайбыз. Болуш бул сөздү укканда анча жактыра берген жок, көңүлү суз. Ушул убакадагы жыйын кылат экенби? Деги билермандар эмне болуп калышкан? Элдин баары жайлоого кеткен учурда жыйын кылабыз деп. Уктук, бирок шартка карайбыз, деп сөз узаткан болду. Эки чабарман өз милдеттерин аткарганга ыраазы боло, жолдорун андан ары улашты.